27 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Достук айылы толугу менен Тажикстанга өттү. Камчыбек Ташиев Баткен районундагы Достук айылы жаңы салынган үйлөрү менен кошо толугу менен Тажикстанга өткөрүлгөнүн билдирди. Достук эң алыскы айыл жана анын эч кандай стратегиялык же экономикалык пайдасы жок. Жумшак айтканда 91 гектар жер бердик, 91 гектар алдык. Андан тышкары Достук айылын кайра баштан курганыбызды айттык. Ал жерде жаңы үйлөр, чек ара заставасы бар болчу. Биз дагы Кайрагачтагы Тажикстандын чек ара заставасын алдык. Жаңы үйлөр чек ара заставасы үчүн компенсация катары Лакон участогунан 30 гектар сугат жер алынды. Үйлөрдү бузса курса болот, бирок жер баасыз экенин билесиңер. 30 гектарды Карабак айылынын жанынан алдык. Элди ал жерге көчүрүп үй куруп беребиз, деди ал. Клубдун негиздөөчүсү Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровго жооп берди. Президент клуб менен Темиров Лайф биргеликте жасаган Барселона футбол клубунун Кыргызстандагы франшизасы тууралуу жаңы иликтөөгө терикти. Анда президент менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин туугандары кезектеги футбол академиясын жамынып, Бишкекте элиталык турак жай комплексин куруп жатканы жөнүндө айтылган. Ал жакта баары биз жакшы көргөндөй долбоордун куруучусу тендерсиз эле тандалып, баалуу жер тилкеси сынаксыз бөлүнүп берилген. Ошондой эле курулуш иштери коммерциялык турак жайларды салуудан башталганына карабастан, куруучу компаниялар салыктардан бошотулган. Садыр Жапаров айтып жаткан долбоордун социалдык маанилүүлүгү да суроолорду жаратат. Андагы окуунун 1 жылдык акысы 12 миң долларды түзөт. Ошол эле маалда акысыз орундар үчүн балдарды тандоо кандай жүрөрү жөнүндө ачык маалыматтар жок. Садыр Жапаров иликтөө чыккандан кийин футбол академиясын социалдык долбоор деп атап, Кыргызстандын курамасында аткаминерлердин балдары жок экенин айтып, ит үрө берет, керуен жүрө берет деп кошумчалаган. Жооп катары клубдун негиздөөчүсү Ринат Тухватшин президентке видео кайрылуу жасады. Мындан тышкары клуб Барселона боюнча суроолор жазылган баракча түздү. Аларга бийлик ачык жооп бере алат. Журналисттер ал суроого түшүнүктүү жана ачык айкын жооп алганга чейин маселеге байма-бай кайрылып турууну пландап жатышат. Суроолордун толук тизмеси кийинки билдирүүдө болот. Барселона соц долбоорбу же тандалгандарга артыкчылыкпы? Биз жооп күткөн суроолор. Барса футбол клубунун Кыргызстандагы академиясынын франшиза долбоору боюнча суроолор көп. Алардын негизгилери эмнеге долбоорду ишке ашырууга аткаминерлер менен байланышы бар компаниялар тандалган? Бийлик эмнеге аларга жерди сынаксыз бөлүп берип, салыктардан бошоткон? Мындан да башка суроолор бар. Биз көз сала турган суроолор төмөнкүлөр. Барселонаны кура турган компанияларды ким жана кантип тандаган? Эмнеге сынак болгон эмес? Эмнеге Барселона курула турган баалуу жер компанияларга сатылбастан ижарага берилди? Алар ижара үчүн канча акча төлөшөт? Эмнеге Барселона деген аталыштагы коммерциялык турак жайды куруп жаткан компаниялар салыктан бошотулду? Барса академиясынын Кыргызстандагы социалдык маанилүүлүгү ырасталдыбы? Азыр 11 жаштан баштап канча таланттуу бала акысыз машыгып жатат жана алар кандай тандалган? Алар чынында эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарыбы? 6 жаштан 11 жашка чейинки курактагы таланттуу балдардын Барсадагы машыгуусу кандай болот? Алардын машыгуусуна да субсидия берилеби? Барселонанын элиталык турак жайларындагы батирлерди сатуудан түшкөн акча кайда кетет? Убадалангандай социалдык объектилергеби же жеке колдоргобу? Курулуш жана академиялардын иши ачык айкынбы? Академиянын каржысы, курулушу жана кирешелердин бөлүштүрүлүшү боюнча отчеттуулук барбы? Убакыттын өтүшү менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын академияда машыгууга болгон мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатабы? Же элиталык жабык жайга айландыбы? Биз бул суроолорго жоопту канча болсо да күтүүгө даярбыз. Ар 3 ай сайын бул тизмеге кайрылып турабыз.